Ata mekenim, ardaqtуу jerim, kılımdarga seni ırdap kelemin. Mekenim menin, kıymatın jerim. Жүрөгүмдө кайнаган кыргызгана, жүрөгүмдө тойлогон кыргыз жана тоолгандан туу туткан манас атамды амансыздар бала тоомдон кыргыздар деп мына урматтуу меймандар. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 30 жылдык мааракебизди куттуктап сүйлөшүбүз койнубузга батпай, бүгүнкү күндө мына ушул жалпы Каракол шаардык жана ошондой эле Каракол шаар эмес Кыргыз Республикасынын маданиятына бир өзгөчө салым кошуп, ошол маданияттын ичинде бул мындай алыңгыс нерсе болгон ушул эл арасында жана ошондой эле биздин чеберлердин колунан чыккан сүрөттөрдү Каракол шаарынын жарандарына жана ошондой эле мына ошол келген жерден келген туристтерибизге өзгөчө ушул маданияттын туу чокусун көргөзүп туралы деп жалпы шаар эл үчүн жана ошондой эле келген меймандар үчүн арт галерея ачып атабыз. Каракол шаарынын мэриясынын атынан бир алакан чаап коюңуздар, байрамыңыздар менен келиңиздер. Шаарыбыздын атасы биз ардактап сыйлаган Каракол шаарыбыздын мэри Жумаев Ирмат Жумаевичке сөз кезегин узатып коелу. Саламатсыздарбы, урматтуу караколдуктар, урматтуу Каракол шаарынын меймандары. Бардыңарды дагы бир ирет бүгүнкү эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракасы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чын жүрөктөн куттуктайм. Анан бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп жаткандай арт галереяны ачуу демилгеси негизинен бул өзү Каракол шаарынын мурдакы мэри Канметов Адылжан Коробовичтин демилгеси менен жасалып башталды эле. Мына ортодон бир жыл өтүп бүгүнкү күндө ушунун ачуу аземине катышып турабыз. Бул эмненин негизинде мындай баягы идея жаралып, талкуулап биз баягы көп сүйлөштүк эле. Баягы таланты бар, таанышым жок деген сыяктуу мындай бир жаш сүрөтчүлөр өзүнүн сүрөтүн элге көргөзүп, биз ишенебиз, Кудай буйрса, может ушунун арты менен бизден дагы Пикассо сыяктуу бир атак алыска кеткен жакшы сүрөтчүлөр чыгат деген ойдобуз. Анан Кудай буйрса Кыргызстанда бир эле биздин инфраструктура эмес, аны менен биргеликте маданиятыбыз, культурабыз, маданиятыбыз, илимибиз, билимибиз, спорт ар тармакта өнүгүү болуш керек деп ишенебиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө кичинекей Каракол шаарынын мэриясынын анын ичинде жашылдандыруу чарбасынын жамаатынын эмгеги менен салынган арт галереянын ачылышында турабыз. Кудай буйрса ушу кичинекей биздин бүгүнкү иш-чарада катышып аткан бөбөктөрүбүз дагы ушул эгерде өзүнүн бир таланты болсо ушул жерден элге даңазалап көтөрүлөт деген чоң ишенимибиз бар. Чоң рахмат. Каракол шаардык депутаттар кеңешинин төрагасы Акимханов Турат Жакшылыкович. Саламатсыздарбы, Каракол шаарыбыздын тургундары жана меймандар. Бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун, ушул мамлекеттүүлүгүбүздүн өмүрү узун болсун, келечегибиз кең болуп, ушул жерде турган ар бир мамлекетибиздин жарандары мамлекеттүүлүктүн бекемдигине баарыбыз салым кошолу. Аманчылык каалайбыз. Мына бүгүнкү күндө 31 август биздин эгемендүүлүгүбүз болгонго 30 жыл толуп отурат. Аны менен биргеликте биздин ушул залкар адамдарыбыз Касым Тыныстанов, Хусейин Карасаев, Жусуп Абдрахмановдордун да 120 жылдык мааракеси болуп отурат. Ошондой залкар инсандарыбыз уучубуз кур эмес чыга беришсин, кийинки уулдарыбыздан, кийинки кыздарыбыздан чыксын, келечегибиз кең болсун. Ушул бүгүнкү Карегимде Каракол деп галереянын ачылышы болуп отурат. Ушул галереябыздын келечеги кең болуп, ушул биздин шаарыбыздан, биздин тургундардан ушул көрүнүктүү сүрөт илимпоз адамдарын чыгышына тилектешпиз.
ушул азыркы жогоруда айтып кеткен Эрмат Жумаевич айтып кетти, ушул Адылжан Корозовичтин убагында биз ушул 27-чи чакырылыштын депутаттары биргеликте ушул жерде атайын ушул сүрөт галереясына чечим чыгарып бергенбиз. Ошол келечегибизге биздин ушул жаштарды маданияттуулукка, искусствого тарбиялоого келечегибиз кең болсун. Ар дайым мамлекетибиз үчүн кызмат кыла берели. Байрамыңыздар кут болсун. Чоң рахмат. Бардыгыңыз арт галереянын ачылышына кош келдиңиз биринчиден. Андан кийин эң биринчиден айта кете турган нерсебиз биздин мэрияга, мэрибизге чоң рахмат. Ушундай искусствого, маданиятка көңүл буруп, бардык нерсе чогуу илимибиз, билимибиз, маданиятыбыз чогуу өскөн өтө маанилүү элибизге. Бир эле караколубузда, өлкөбүздө жанагыдай тойханалар же болбосо бир чоң бир магазиндер ачыла бербеши керек. Негизи дээри маданият жагынан дагы галереябыз ачылып, театрларыбыз ачылып, бул өтө маанилүү, элибиздин өсүшүнө, келечегине өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн Каракол шаарынын тургундары маданияттуу бололу, маданиятка дагы көңүл буралы, маданияттуу элдин алдыда келечеги чоң, өсүшү да чоң. Дагы бир жолу кош келдиңиздер бардыңыздар. Кыргыз элинин басып өткөн изине маданиятка мына кайдыгер каралган биздин агай эжекелерибиз келип отурат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен эми атайын Каракол шаарынын мэриясынын атынан жалпы шаар эле эмес, ушу шаарга келген меймандарыбызга атайын мындай маданиятты көтөрүү үчүн өзгөчө салым кошулуп отургандан кийин ушул арт галереяны ачып берүү үчүн Каракол шаарынын мэри Жумаев Эрмат Жумаевич, Каракол шаардык депутаттар кеңешинин төрагасы Акимханов Турат Жакшылыкович, Ысык-Көл областык сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Абиев Авазбек Октябрович келип койсоңуздар, арт галереябызды ачып берели. Кол чаап коюңуздар, туугандар келиңиздер. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракесине арналган мына ушул ар жыл бою шаарыбызда жаңы маданиятка, жаңы ушул жаштарга тиешелүү көп мекемелер ачыла берсин дейли. Портреттерди постоянно. Жасап керек да. Жасаш керек экен. Ана айтып атат, эми бюджетке жабыш керек деп. Ава. Болот. Жаап. Жакшы. Жааны өзүңүз, а? Канча сом болот? Биягы жип болобу ошо? Ооба, атайын жип. Жиптен башка бирдеме болобу? Болот. Я. Катууну кетчиле экен, а? Атпайлабай, көзү атып. Ошонун эмгектери саатты да ошону. Birinci mesle, ikinci mesle деген. Жок, бу жер эми баягы постоянно эмгек коюп. Мусаев, кыркка чыгып калды азыр эми жүздөрүндөй соответственно жаш эле сүрөтчү болуп эсептелет. Жашыраак сүрөтчүлөрдөн дагы студенттерде, мектептерде бар жаштар ошолордун
Ben böyle otamam. Portret tadı. Zakaz vericiler olsa portret zakaz. Вот она, Лена, автор. Что ты спряталась, Лена? Ермак Джумаевич, вот Лена и давай, вот еще Наташа. Вот наши красавицы, они вообще вот такие творческие люди. Вот надо их куда-нибудь директором там, городские службы. Будет. Если будем работать хорошо. А вот это из чего сделано? С песка. С песка? Да. Сами сделали, да? Да, это Петром лепит. А побольше можете? Да. Можете, да? Чтобы увозить, да? Ну, мы тогда свяжемся с вами. Ладно, с праздником еще раз. Ayranımızı Bana üzerinde duruşlar öte manevi, giysiler, portretler mesela. Öte öyle, adamların karakteri, anatomiyası, yakışta var. Bu önemli. Жақсы, bayramınız bilen. Bayramınız olsun. Kayıtlarında yengimçilerde başlayan patent alınған çek memleketten көпшілерге erişip киізге басып жүргенден кейін искусство тарабағына көтеріліп аябай таңғалыш болуш. Москвада мына 10-11 жылдары 3-ші орын алып халықаралық фестивальде Америка çıkmış işleri. Америкада 3 фестиваль алды. Кыздардағыдай қатысып у вас какие станции? Как вы живете? Какое у вас оборудование? Аябай қызықты. Сендердің карандашмен тартқанда мультиплер жүресіз. А киіздің технологиясын білесіздер, қандай жасалған. Но соның барлығында пропорциясын бұзбай жүрді, чөмдерге шығарып, қарағанды аябай чоң символ көріп, қарақолға жағып, музей ашылып, işlerді жүргізеді. Шеттерге шығып атасыздар ма? Шеттерге ушу Москваға 11-ші жылы бардым, 2016 жылы Америкаға бардым. Мұнда işleri. Неден ұшу işlerмен başka işlerге қалдым. Ата мекеним, ардақты жерим, қылымдарға сені үрлап келемін. Мекенім менің, қыматын жерим.
Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда жүрөгү баатыр туусун тутар мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда канаты сынса кайнардан кара тер түшсө кайрадан бек намыска турар жигит мекенимде улам жигит кайралган күлү сары чапкан шаң төрү кабылан көк жал көк бөрү кайратың таш тодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда кайратың таш тодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда темир тал чайнар тарамыш балтыр жал чайнар элдин кыран жигиттери ажыдар жүрөк алып бителге таш чайнар үмүтүң өзүң колуңда үзүлбөй дайым колсуна анда эмесе алдыңда аргымак жулунак жол сурап жазбай тизгин алда кайратың таш тодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда көкүрөк жазбай тизгин алда кайратың таш тодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда